Өлкө эгемендик алгандан бери мамлекеттик жана көз карандысыз жалпыга маалымдоо каражаттарынын күчтүү институту түзүлдү. Заман талабына жараша интернет социалдык желелердин агымынан улам чыныгы журналистика менен күнүмдүк смартфондогу маалыматтарды айырмалоо кыйын болуп, андагы жоопкерчиликтин жетишсиздиги сынга алынды. Biz эгерде буга чейин сөз эркиндиги жөнүндөгү маданиятты калыптандырсак, мындан ары сөз эркиндиги менен кошо ошо жоопкерчилик деген маданиятты дагы калыптандырышыбыз керек окшойт. Мына бүгүнкү күндөрү Кыргыз коомунда демократия деген кандай, кыргыз демократиясы жөнүндө сөз талкуулап койбойбу. Албетте эл аралык журналистика деп койсо бизде ойлойт, каршы тараптын да пикирин берип койсок, ошону менен жетиштүү, эки тараптын деген пикир тең салмактуулук деп. Бирок ошону менен бирге ошол жаңылык, сапаттуу жаңылыкпы биздин улутка, мамлекетке, коомго жол көрсөткөн, элди агарткан, калың катмарды агарткан жаңылыкпы деген дагы жагын карашыбыз керек. Кадрларды татыктуу даярдоо, мезгил талабына ылайык шайкеш келтирүү боюнча бир катар жогорку окуу жайлардын журналистика факультеттеринин мугалимдери пландары менен бөлүштү. Эми журналистика чөйрөсүндө профилдик кесипке басым жасалып, саясий, спорттук, балдар жана аскердик журналисттерди даярдап чыгаруу багыты ишке ашат. Салттуу журналистиканын баалуулуктарын сактап калып, ал эми кыргыз коомчулугундагы керектүү болуп турган, муктаж болуп турган, жөнөкөй баалуулуктарды сактап кала турган, эмгекти да мазалаган, талантты да мазалаган, билимди да мазалаган, илимди да мазалаган, ушул бир эмгегинен, кесибинен баар тапкан адамдарды да мазалаган, позитивдүү, жаратман, жакшылыкты сүйлөгөн журналистика бүгүнкү кезекте абдан керектүү болуп чыгат. Журналисттер союзу мамлекеттик бийлик органдарын жалпыга маалымдоо каражаттарына байланыштуу мыйзамдарды так сактоого, жетиштүү маалымат менен камсыз кылууга, өз ара түшүнүшүүгө чакырды. Журналисттер союзунун төрагасы Абдыкадыр Султанбаев жалпыга маалымдоо каражаттарына кысым көрсөтпөө, сөз эркиндигин сыйлоо, талаш-тартыштарды мыйзам чегинде чечүү маселеси маанилүү экендигин жыйында баса белгиледи. Бүгүнкү күндө журналистика коомдо болуп жаткан процесстерге Кудайга шүгүр жакшы эле таасир көрсөтүүдө. Сиздердин айтканыңыздар, жазганыңыздар, көрсөтүүлөр, радио уктуруулар мамлекеттик органдар тарабынан көңүл алынып, алар тарабынан кабыл алынган чечимдерге да өзүнүн таасирин тийгизип жатат. Мен ойлойм, бул жалпы маалымат каражаттарынын жетишкендиги. Кыргыздын журналистикасы мисалы бүгүн эле пайда болуп калган жок. Анын тамыры бар, анын салты бар, өрнөк болчу жактары бар. Жайдак жерден эч нерсе пайда болгон жок. Мынакей жана басма сөз жөнүндө мыйзам жөнүндө тегерегинде ызуу чуу абдан көп болуп жатат. Мынакей биз ал жөнүндө абдан терең карап, окуп да көрдүк. Антип эле корко турган, үрөйү учура турган, а жерде эч нерсе жок. Коомдук пикир жаратууда маалыматты так жана ыкчам жеткирүүдө эл менен бийликтин ортосунда диалог түзүүдө журналисттерге зор ишеним артылат. Азыркы тапта кабарчылардын жазгандары, алардын көрсөтүүлөрү коомдогу көрүнүштөргө түздөн түз таасир этүүдө. Мындай учурда маалыматтын тактыгы чоң мааниге ээ. Ушундай шартта биз жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн профессионалдуулукту көрсөтүүнү, кесиптик этиканы сактоону, маалыматты так, туура берүүнү жана чагылдырууну өтүнөбүз. Айрыкча сөз эркиндиги, ар кандай көз карашты, ой пикирди билдирүү мүмкүнчүлүгү сөзгө болгон жоопкерчиликти дагы талап кылат. Жыйын соңунда айтылган пикирлердин негизинде атайын резолюция кабыл алынып, ишинен өзгөчөлөнгөн журналисттерге журналисттер союзунун сыйлыктары тапшырылды. Аны менен катар советтик заманда жашаган, көп жылдар бою эмгектенген калемдештердин талдоосунун негизинде жазылган советтик кыргыз журналистикасынын тарыхын баяндаган публицист Бакыт Орунбековдун китебинин бет ачары орун алды. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Фалато 24.